Агартуу министрлигинин көчөлүү буйругу чыкты. Ушул 2025-2026 окуу жылында баягы кызыл журнал колдонулбайт, класстык журналдар. Бизде эл кетеден бери билебиз го, мектептеги эң мыкты окуган бала балким жашоодо өзүнүн ордун таппай калышы мүмкүн. Бакыт жасап билим берсе, бала сөзсүз жолун табат экен да. Анан эле сен мыктысың, сен укмушсуң деген балага жакшы сөзүндү айтып, жоонтоп баланы унутуп койгон бул аябай бир аз адамды, баланын жан дүйнөсүн бир аз оорутуп коет да. Азыр эми альфа мууну деп атабыз. Кандай окутат бүгүнкү күндө? Мына менде акыркы 2 жылда ушу жакшы бир быйыл бүттү Алишер деген окуучубуз. ОРТнын максималдык баллы 212 болду. Кыргызда илгертеден сөз бар. Ата менемдин көңүлү болбосо бала чүкө утпайт деп. Арбаңыздар, ардактуу агартуучулар, ата энелер, коомчулук. Кезектеги подкастыбызды баштайбыз. Мен ойлойм бүгүн абдан кызыктуу подкаст болот, себеп дегенде практик мугалим мектептин жетекчиси келип отурат. Азим мырза, кош келдиңиз биздин подкастыбызга. Урматтуу угармандар, көрөрмандар, бизге лайк коюңуздар, коммент жазыңыздар, таратыңыздар. Келиңиздер билим берүүнү биз сиздер менен чогуу көтөрөлү, талкуулайлы, артыкчылыгыбызды, кемчилигибизди айтып, оңой турган жагыбызды оңойло. Азим мырза, биз эми сизди көптөн бери тааныйбыз, бирок коомчулукка өзүңүздү дагы бир жолу тааныштырып койсоңуз. Дагы саламатсыздарбы? Рахмат биринчиден учурдан пайдаланып ушул студияга чакырганыңыздарга ыраазычылык билдирем. Менин аты жөнүм Азим Жеңиш уулу. Учурда Бишкек шаарындагы Свердлов районуна караштуу номер 21 мектептин жетекчиси болуп эмгектенем. Өзүм билим берүү тармагында иштегениме 30 жыл болду. Бул азыркы учурдагы 21 мектепке келгенге чейин өзүм белгилүү билим берүү тармагындагы, эл агартуу тармагындагы эң аттын кашкасындай белгилүү болгон номер 5 азыркы профессор Айдаркан Молдокулов атындагы улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейинде 27 жыл эмгектенгем, директордун орун басары болуп. Анан конкурстун негизинде азыркы учурда ушул 21 мектепти жетектеп келе жатам. Сон. Демек 5 мектепте 27 жыл иштеп коюпсуз да. 30 жыл Абдан билим берүү тармагында. Демек билим берүү тармагында 30 жыл. Эми Азике, ошол 30 жыл мурун кандай эле, азыр кандай болуп калды? Мугалим болуш кандай болуп атат? Ушуну айтсаңыз. Эми мен өзүм ушул мугалимдик кесипти тандап сезимталдык ой менен келген, кадам таштагандан бери 30 жыл өттү деп атабыз. Ал убакта деги эле педагогика агартуу системасындагы баалуулуктар башкача болчу. Бардыгы мугалимдин табияты, мугалимдин күжүрмөндүгү, түнү менен таң аткыча даярдап, сабактын планын даярдап, анан ошол нерсени алып келип мектепке балдарга жеткирүү, балдардын ошол класстагы кабыл алуусу такыр башка болчу. Азыркы балдардан айырмачылыгы асман менен жердей. Окутуунун баалуулуктары дагы азыр заманга карата өзгөрүүдө. Балдар кандай болуп калды? Балдар эми мен ошол жаңы мектеп босогосун аттап келгендеги педагогдук ишмердүүлүгүмдөгү балдардын дилгирлиги, билимге болгон ушунчалык умтулгандыгы, көздөрүнүн күйүп жайнаганы азыркы биздин балдар менен салыштырууга таптакыр болбойт. Эми азыр бул тенденцияны коомчулук дайым эле байма-бай айтып келе жатат. Азыркы балдардын ошол мурунку баягы муундардан айырмачылыгы жалаң санариптик телефондук заман болуп кетпеди. Ар бир баланын колунда телефон бар. Мурун окууга, китепке умтулуу күч болсо, азыр балдарда аякта эмес, балдарда азыр телефон менен, интернет аркылуу, компьютер, ноутбук менен гана бир нерселерди алып калды да. Бул эми азыркы замандын талабы же санариптештирүү мезгилиндеги окутуу процесси ошол санариптештүүнүн азыркы коомдогу тенденциянын жакшы жактарын билим берүү тармагына позитивдүү катары оодарыш керек да. То есть баланы такыр эле ушул телефон менен калды деп тез көйгөй нерселерди алып ошону баса көрсөтүп эмес, билим берүү тармагына ошол балдар кайсыл жакта азыр замандын технологиясына кандай ынтасын коюп ошол жака кетип аткан болсо, демек билим берүү тармагындагы өзгөртүүгө дуушар кылышыбыз керек да. Муну менен биз өзүбүздүн жакшы билим берүүнүн кадамдарын жакшы бир баалуулуктарга бура алабыз деген сөз да. Абдан жакшы. Эми ушул алкакта мындай мугалимдер жөнүндө сөз кылбай койсок болот да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө
каалайбызбы каалабайбызбы ар бир доордо мындай улам муундардын бир кагылышы түшүнбөштүгү болуп келген да. Азыр эми коомчулук бизге мугалимдерге абдан көп сын айтып келип атат да. Коом өзгөрдү, балдар өзгөрдү, мугалимдер өзгөрбөй койдуңар дейт. Сиздин коллективиңизде канча адам бар азыр? Бүгүнкү күндө биздин мектепте жалпы 98 кызматкер иштейт. Анын 84-ү педагогдор. Педагогдор. 80-4 100ге чакын педагог иштейт экен да. Чоң мектеп. Бул Бишкектеги дээрлик чоң мектептин бири. Анан эми педагогдор бүгүнкү күндө канааттанып атасызбы? Мындай реалдуу айтсаңыз. Коомчулуктагы мугалимдерге карата негативдүү ойлор бул эми дайыма боло турган процесс да. Себеби дегенде коомдун күзгүсү, коомдун келечеги, коомдун механизми дайыма бул келечек муундун баскан турганынан көз каранды болот да. Демек, биздин келечек муун балдарыбыз баскан турган эң олуттуу, маанилүү чөйрөсү бул билим булагы мектеп болуп эсептелинет да. Демек, мектепте биздин балдарыбыз кандай болуп жүрүп аткандыгы бул мугалимдердин күзгүсү аркылуу айтылат да. Бизде эми баягы кыргызда сөз бар эмеспи? Кемчилиги да бар, кемтиги да бар, толук жагы да бар. Мен өзүм педагог катары 30 жылдын ичинде үзгүлтүксүз мектептин чөйрөсүндө иштеп келаткан педагог катары айткым келет да. Азыр мугалим деле замандан калбай ошол өзүнүн педагог деген жүзүн коомго ылайык заманбап алып келаткан бир чоң иштерди жасап келе жатат да. Бирок арасында андай да болбой койбойт да. Мына мен 27 жыл 5 мектепте иштеп жүргөн кезде ошол педагогикалык жамааттын дилгирлиги, умтулгандыгы эч бир семинар, тренинг, жаңылык нерсени жерге койчу эмес да. Дайыма семинар, тренингдер, тегерек столдор, ар кандай бир чогулуштардын ортосунда дагы айтылып, өз ара педагогикалык тажрыйба алмашуулар болуп келген да. Акыркы мезгилде ошол 5 мектепте дээрлик ар бир мугалимдин колунда ноутбук болуп калган. Бул ноутбукту азыр ошол мезгилден бери көтөрүү бул престиж эмес, бул зарылчылык катары да, потому что күнүмдүк жашоо бул техникасыз эч мүмкүн эмес. Балдарга билим берүү. Мурун айтып атпаймынбы, 30 жыл мурун биз кагазга пландарды жазып, кошумча курал жарактарды, дидактикалык материалдарды даярдап келе турган болсок, азыркы мезгилде андай эмес. Таптакыр бүт электрондоштурган, бардыгы компьютерде даяр слайд, презентация, ар кандай программалык жабдыктар менен даярдап балдарга жеткирбесе, ошол плакатты, ошол кол жазылган нерсени балдарга алып келип сабак берүү бул такыр мүмкүн эмес да. Демек, коомдо кандай гана тенденция болбосун, негативдүү ойлор айтылбасын, бирок мектептин ички ашканасын же ички баягы процессине аралашкан адам катары мен айтат элем, заман менен кошо педагогдор дагы келе жатат. Бирок акыркы мезгилдердеги жанагы дүйнөлүк изилдөөлөрдөгү, PISAдагы, ар кандай ушул изилдөөлөрдөгү биздин Кыргызстандын билим берүүнүн деңгээли солгундап ылдый жакта деп аткан жерде дагы негиз бар. Бирок бул жерде жалгыз эле педагогдордун ошол ишмердүүлүгүнүн начардыгы же шайкеш заманга келбегендиги эле эмес, ал жерде комплекстүү көйгөйлөр бар да. Мисалы окуу программасы, дүйнөлүк окуу программага ылайык стандарттар, ошонун баардыгы өзгөрүүгө туушар болуп атат. Ошону биз өзгөртүп акырынан келе атабыз. Эгер ушул нерсени аягына чейин алып чыксак, биз дагы ошол дүйнөлүк ат салышкан өлкөлөрдүн билим берүү системасынын деңгээлине жетишебиз деп ойлойбуз. Буга мына акыркы мезгилдеги биздин өкмөт тарабынан, президентибиз тарабынан колдоого алынган Алтын казык программасынын ишке башташы бул бир чоң бир далилдердин бири. Демек, бүгүнкү күндө коомдун билим берүүнүн өнүгүүсү билим берүүгө, балага, мектепке болгон ата эненин, коомдун көз карашы, мамилесине да байланышкан экен да. Сөзсүз түрдө кыргызда илгертеден сөз бар. Ата менендин көңүлү болбосо бала чүкө утпайт деп. Эгерде ата эне ошол баласынын билим алуусуна кызыктар болуп, ошо өздөрү кошо аралашып, мына бизде акыркы мезгилде Гапыр агайдын ата энелер мектеби, энелер мектеби деген көп бир билим берүүдөгү бир жаңылыктарды киргизип, ушундай кылалы деп атпайсызбы? Бул бекеринен эмес да. Эгерде үйдө баланын ошол мектепке барып келгендеги процессин, окуп жаткан процессин баланы үйдөн ата эне көзөмөлдөбөсө, жалгыз эле мектепке, жалгыз эле окуткан мугалимге арта салып коюп, коом карап турса, чоң жаңылыштык. Эми мына бүгүнкү күндө мектепти өзгөчө эми албетте дүйнөдө, биздин өлкөбүздө жана стандарттештирүү процесси жүрүп атат.
Мектепте бүгүн санариптешиш керек деп атат. Мисалы үчүн мына агартуу министрлигинин көчөлүү буйругу чыкты. Ушул 2025-2026 окуу жылында баягы кызыл журнал колдонулбайт, класстык журналдар. Жалаң гана санариптештер деп атап атат. Эми мугалим бүгүн санариптешип калдыбы? Мындай өзүңүз айткандай баягы ноутбуктарды көтөрүп жүрөбүз. Бирок ушунчалык баягы санариптешкен платформалар менен жакшы иштеп калдыбы? Жакын ымалада болуп калдыбы? Эми мен өзүм акыркы бир 20 жылдан бери Кыргызстанга келген долбоорлордун алкагындагы ошо билим берүүгө келген долбоорлордо тренер катары иштеп жүрөм. Ошо жалпы Кыргызстандагы ошол тенденцияны байкап келатабыз. Анан мен өзгөчө Бишкекте токтолгум келип атат. Санариптештирүү деңгээли бүгүнкү күндө акыркы бир 3-5 жылда билим берүү министрлиги тарабынан, билим берүү уюмдары тарабынан, ошондой чет элдик донорлордун тарабынан ушул мектептерге деги эле ушул агартуу системасындагы жасаган эң чоң мындай басымдардын аркасында деңгээл кыйла эле жогорулады. Мен алыс кетпей эле өзүмдүн мектебимди айткым келип отурат. Менин мектепте бир 6-7 интерактивдүү панель бар, доскалар бар, ар бир кабинеттерде интернетке туташылган. Мугалимдер айтып атпаймынбы, азыр балдарга жөн эле саламатсыңарбы балдар деп китепти ачып, балдар баланчанын бетти ачкыла деп окутуу деңгээли азыр такыр мүмкүн эмес болуп калды да. Мугалим сөзсүз түрдө сабакка даярданып келет, ошол электрондук слайд презентацияларды даярдайт, балдарга жанагы онлайн окутуу процессинде ар кандай жанагы суроо жооп кылган опросниктер бар. Дароо балдардын телефондорун күйгүзтүрөт, QR код менен кирет дагы ошол жерден жанагы суроолорду билет, суроолорду өтүлгөн материал боюнча кайталоо суроолорун берет. Ошондой процесс менен жазып алса мүмкүн эмес болуп калды. Менин мектебимдеги ошол мугалимдердин дээрлик 80-90% санариптик деңгээлдеги сабактарды алып барат. Себеби дегенде азыркы билим берүү министрлигинин акыркы талаптары болуп атпайбы? Мугалим онлайн жок дегенде бир жылда 2-3 курстан өтүш керек деп. Мына азыр РИПК азыркы күндө өздөрүнүн платформасына ошол курстардын 3 түрүн жайгаштырды: онлайн, офлайн, анан аралаш. Алмаз Акарбекович көп эле ушундай социалдык тармактарда, ушундай семинар тренингтерде ушул нерсени дайыма айтып келе жатат. Мен да ошол нерсени айткым келип отурат. Дайыма биз мектепке, мен мисалы жетекчи катары, мен өзүм ошол билим берүү тармагындагы тренер катары ар бир мугалимдин деңгээлине түшүп, ар бир мугалимдин сабагына, ар бир мугалимдин балдар менен иштешүү процессине сүңгүп киргенге аракет кылам. Жетекчи катары туруп алып, сен гана деп нерсени карабайбыз. Мүмкүн болушунча менин директордук кабинетимде дагы ошол кабинеттерде камералар коюлган. Сабакты мугалимдер кандай өтүп атат деген, бирок ага карабай биз мугалимдин жанына барып, адамдык факторлорду, адамдык бир жакшы бир маектерди, сиз экөөбүз маңдай тескей отуруп сүйлөшүп аткандай бир нерселер менен аракет кылып, дайыма ошол билим берүү системасында болгон балдардын мектепке болгон тартылуусу, балдардын эмне акыркы мезгилде сабакка келбей калат, мектепке келбей калат деген нерсе мына ушул мугалимдин сабагынын кызыксыздыгында. Ошол сабакты кызыктуу дегендей санариптик деңгээлге алып барганга мүмкүн болушунча далаалат жасап келатабыз. Бул мен өзүм жетекчи катары эмес, ошол мектепте иштеп жаткан катардагы педагогдун көз карашын айткым келип атат. Эң жакшы. Анан азыркы дагы бир маанилүү жагдай, өзгөчө мугалимдер бир дайыма арызданып келебиз да. Мына бүгүн айтып атат, мына 46-50ге жакын отчеттун ар кандай түрү бар экен мектептечи. Эми азыр санариптештирүүдө ошол эле мисалы үчүн мектепте мугалимдердин көзөмөлдөөдө, анын көрсөткүчтөрүн мисалы үчүн аныктоодо, класстын жетишкендигин, же болбосо өзүнүн кандай платформалар иштеп атат. Сиз ошону мындай барбай эле, урушпай эле, же болбосо кагаз отчет сурабай эле бүгүнкү күндө өзүңүздүн кабинетиңизде отуруп көзөмөлдөй аласызбы? Ооба, азыркы күндө билим берүү министрлиги Кыргызстан боюнча ошол автоматташтырылган. Биз акыркы 2 жылда ошол электрондук Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык мектептеринде ошол электрондук журнал күндөлүгүбүз бар. Ошону пайдаланабыз. Мен мисалы өзүм жетекчи катары кайсыл мугалим, кайсыл класс, кайсыл бала билим сапаты кызыгып атса, ошол кабинетинде отуруп эле компьютерден базадан карап эле алып карай алабыз. Андан сырткары отчет мезгилинде азыр биз отчетту азайттык. Ошол электрондук системадан эле ар бир чейректе
принтерге кагаз катчыкту чыгарып алабыз мугалимдин кийлигиш. Кийлигишибиз. Демек алда канча мугалимдердин иши, демек сабакка болгон көңүлү бөлүнүп калыптыр да, демек азайыптыр да. Экинчиден балдар дагы, балдардын ата-энелери дагы үйдө отуруп көзөмөлдөсү жакшы да. Мисалы мугалим сабакта отуруп бүгүн сабак койду математикадан, автоматтык түрдө баланын ата-энесинин телефонуна чуңк кетип SMS билдирүү келет. Сиздин балаңыз сабакта мынча алды. Бул аябай жакшы. Демек бул Бишкек шаарынын алкагында болуп атат. Эми азыркы агартуу министрлиги демек муну республикада ачабы да бар. Башка региондордо да бар. Бул АСУ автоматташтырылган окутуу системасы билим берүү министрлиги быйылкы 12 жыл башталган 2025-26 окуу жылында жакында эле соц тармактарда дагы билдирүү таратты. Биздин зам министрибиз Надир Эжекебиз кийинки окуу жылда Кыргызстан боюнча жалпы баягы мурунку салтка айланган кызыл журнал колдонулбайт. Жакшы. Эми быйылкы ушул алгачкы 1-2 класстарга кабылдоого келсек, жанагы электрондук каттоо кандай болуп атат? ЧПлар аз болдубу? Мектебиңиз толдубу же канча ашып калды? Ашып калгандарды кантип атасыздар? Уттуу реалдуу бир практикадан айтсаңыз. Быйылкы жанагы 12 жылдык системага өтүлгөн биринчи кадамыбыз болуп атпайбы? Быйыл 1-2 класстар, анан 5-7 класстар ошол 12 жылдык системага өтүүнүн баягы кадамдарын каралгаштады деп айтып атпайбызбы? Электрондук каттоо 1-класска бул быйыл эле эмес, буга чейин эле электрондук каттоо бар болчу. Мектеп Edu.gov.kz сайты аркылуу. Быйыл ошол электрондук каттоо 1-2 класстарга болду. Андан да жөнөкөйлөштүрүлдү. Ар бир ошол баланын ата-энесинин колундагы телефонда түндүк болсо же башка мегапей ошондой системалардын платформаларында ошол баласын эч жака мектепке барбай эле үйдө отуруп каалаган жерден каттаган мүмкүнчүлүк болду. Эми биздин мектепте деле ошол электрондук 1-2 класстарга каттоо болду. Биз квотаны жалпы 1-2 класстарга 240 бала деп бергенбиз. Ооба, ал ошо июндун ортолорунда эле, баш жагында эле толуп калган. Биз кошумча квота бергенбиз. Азыркы күндө ошо дагы эле ата-энелер тарабынан ошол мектепке келишибиз керек деген кайрылуулар көп эле болуп атат. 1-2 класстарга биздин территорияда ошол 21-мектептин эне сай территориясында катталган балдардын саны 40тан ашты. Ошол территорияга кирбейт, бирок мектептин тегерегинде Чекиш ата, аркы Манас ата конуш, Берке Дордой конуштарындагы каалоочулар менен кошкондо бир 60тан ашык, 70ке жакын бала азыр ошо келип киребиз деген өздөрүнүн билдирүүсүн айтып атат. Кудай буюрса августта кошумча квоталар ачылып берилип калса электрондук каттоодон, анда биз дагы кошумча балдарды кабыл алабыз. Бул жерде 1-2 класстар бизде 300 миңге болуп калат анда. Демек 240 багы квотаңыздар толду. Демек кошумча бир 60 каалоочу бар экен да? Кошумча бир 80, дагы бир 2-3 класс мүмкүнчүлүгүбүз бар. Азыркы учурда ошол мектепте батпай турган болсо, жакынкы мектепке жакын бала бакчаларга 1-класстарды кабыл алып отургузабыз деген сөздөр бар. Ошо бирок мен айтат элем, биздин тегерегибизде дагы ошол мектеп бала бакча бар 14-жү, бирок ага карабай мен ошол мектептин классына, мектептин базасына ошо 1-2 класстарды кошумча квота менен кабыл алган мүмкүнчүлүгүм бар деп атам. Себеби дегенде ошол 1-2 класстарды 300 миңге отургузат. 300 миңге отургузат, Азыркы күндө канча окуучу бар мектебиңизде? Бүгүнкү күндө 1826 окуучу бар. Норма? Норма 754. Экиседен кеши көп экен да, 2,5 эсе. Эми бул реалдуулук да. Бул нерсе да. Азыркы учурда билесиздерби, Асылбек агай мурун деле айтчубуз, азыр өзгөчө да. Азыр ата-эне мектеп тандабайт. Азыр ата-эне мугалим тандайт. Өзгөчө башталгыч класстар дейсиз. Өзгөчө башталгыч класстар мугалим тандайт. Ушундай мугалимдер шакап келем деп күчкө сала берет да. Ушундай бар да, бул абдан жакшы да. Анан Кудайга шүгүр, биздин мектепте 21-де башталгыч класстын мугалимдери абдан потенциалдуу, курагы боюнча дагы жаш, анан дайыма биз тынбай окутуп турабыз. Ар бир ишемби, жекшемби күндөрү, каникул мезгилдеринде дайыма жакшы, кызыктуу семинарларды беребиз. Биздин жаш мугалимдер мен суусап турам деген талапты койгондо, биз дароо суусундугун колуна карматкан потенциал бар. Өтө сонун. Сиз жогоруда айтып кетпедиңизби, жанагы как раз мугалимдердин кесиптик жиберишин жогорулатуу боюнча. Демек баягы мурун баягы атайын план график коюп, аны күтүп 5 жыл болуп кетти деген нерсе болчу. Демек азыр мугалим кааласа, ошол РПКнын
онлайн платформасын ачып алып туруп күнү түнү каалаган убакта демек өзүнүн кесиптик чеберчилигин жогорулата берет. Ооба, бул лицензия азыркы учурда ошол РИПКда бар. Анан Ишеналы Арабаев атындагы педагогикалык университетте бар. Ошол өткөн окуу жылда мен РИПКдан 46 мугалимди, Арабаевадан 50 канча мугалимди курстан өткөрдүм. Демек ашыгы менен өткөрдүң да. Окуттум бүт мугалимдерди. Аларды Эки жактан тең бир кээ бирөө. суббота, жекшемби күндөрү окуттум. Шемби жекшемби күндөрү сабактага жолтоо болгондо. Жок, окуттум деген кичине башкачараак. Бул мындай Алар окуштубу же сиз талап кылдыңызбы? жок, мындай кылдык да, биз азыркы учурда билим берүүнү мамлекеттин ошол билим берүүдөгү талаптары, мыйзамдарын айтсаң, мугалимдер азыр аябай мындай дилгир, элпек да, дароо кабыл алат, түшүнөт, анан окушат да. Биз дайыма ошол мектепте сунуштайбыз. Моундай курстар келатат, моундай курстар бар экен, кандай кылалы окуйбуз дегенде дайыма жазылышат. Окуйбуз дейт, жок деп күчкө салбайбыз. Азыркы мезгилде баягы мурунку замандагыдай сен кыласың деген көрсөтмө болбой калган. Азыр бизде моундай нерсе бар десе, мен жасагым келет, мен алгым келет, биз каалайбыз деген жакшы бир. Демек сунуш кыласыздар, демек алар тандашат, аябай сонун. Анан Азим агай, дагы бир өтө маанилүү жагдай, бүгүнкү күндө мындай албетте мамлекеттен көңүл бурулуп атат. Өзгөчө Бишкекте каалайбызбы, каалабайбызбы, бюджеттен мындай алган айлык өзгөчө жаш мугалимдердики мындай чектелген да. Кыйындык менен жеткизет. Анан коомчулуктан, спонсорлордон кандай колдоолор бар? Себеп дегенде мектеп бүгүнкү күндө албетте мамлекет түздөн түз өзүнүн баягындай милдетин аткарып, айлыкты берип атат, шарт түзгөнгө аракет кылып атат. Бирок мен ойлойм, коомчулук колдобосо, ата-эне колунда бар адамдар мындай мектеп менен кызматташпаса, кызматташканда гана мектеп мындай жакшы өнүгөбү дейм да. Бул жаатта кандай кызматташуулар бар? Бул орусча бир жакшы сөз бар да, бул щепетильный деген. Сиз ушундай суроо бердиңиз да. Ооба, билим берүү тармагы дайыма мындай колдоого муктаж да, бүгүнкү күндө дагы. Анан деги эле мугалимдин жеке өзүнө ошол ата-эне сабак берген балдарынан моундай кылыш керек, акча бергиле деген нерсенин баардыгын жоюлган. Ап-ачык жоюлган. Бүгүнкү күндө биздин мектепте андай нерселер жок. Бирок кээ бир ата-энелер бар. Мен баламды окутасызбы же мен балама ушундай жардам кылып коесузбу деген сыяктуу бир кайрылуулар менен, жеке кайрылуулар менен ошол ата-эненин өзүнүн мен мектепке моуну жасагым келет, мен моуну класска кылгым келип атат деген нерсеге биз эч качан жок дебейбиз. Бул айтылып турган нерсе, бирок акыркы мезгилде мамлекет тарабынан мектептерге ошо мектептин материалдык техникалык базасына күнүмдүк жана чыгым болгон нерселерине дайыма мамлекет тараптан акча берилип, биз тараптан заявкалар берилип, өзүнүн убагында ошондой камсыздоолор азыркы учурда болуп жатат. Абдан жакшы. Муну айтпай кетпесе болбойт. Анан андан сырткары биз жетекчи катары ошол коомдук меценаттардын жардамына муктаж болуп, бизде мисалы биздин мектепте 38 социалдык коргоого муктаж балдар окуйт. Биздин коомдо абдан жакшы бир атуулдар бар, жакшы адамдар бар. Ошол адамдар менен дилмаек куруп, үйрөтүп түз кеңешип, жакшы сөздөр айтып, бир чыны чайга тартып, кел чай ичели, бизде моундай көйгөй болуп атат деген сыяктуу иш аракеттердин аркасында мектепке көп эле жакшы жардамдар болуп атат. Муну жасаса болот. Себеби дегенде бул эң биринчи жетекчиликтин эң биринчи жасай турган камкордугу, камкордугунун бири да. Эгерде сырттан бир нерсе келбесе, үйдө жылуулук деле болбойт да. Мамлекет тарабынан көрүлүп аткан нерсе бул абдан жакшы болуп эле атат, бирок ошондой болгон күндө да күнүгө колдоого муктаж, күнүгө тиричиликте лампочка сынып калат, швабра сынып калат, же шыпырыгы жок болуп калат деген сыяктуу үйдө айтылбай турган чыгымдар көп эле да. Ошол нерсени биз ошол мамлекет деле такыр карап туруп албай эле, мүмкүн болушунча ушундай жакшы бир адамдар бар, меценаттар бар, ошолор менен чечип келгенге аракет кылабыз. Муну айтпаса болот. Абдан жакшы. Мына эми сиз 30 жыл мектепте иштеп калдыңыз. Анын мына акыркы 3 жыл мектепте жетекчи болуп иштеп атасыз. Сиздер кантип кесиптик чеберчилик жогорулатып атасыздар, жетекчилер? Жетекчилер үчүн дайыма курстар бар. Район, шаар департамент тарабынан жетекчилер үчүн курстар болуп турат. Ар бир айдын 3-жумасы бейшемби күнү директорлордун чогулушу бар. Ошол жерде жакшы материалдар айтылат. Андан сырткары ошол Кыргызстанга келген жакшы билим берүү
жаңылыктар болсо райондун жетекчилиги, шаардын жетекчилиги биринчи ошол директорлорду чакырып, директорлорго айтып, анан директорлордон талап коет. Сиздин ушул жаңылыкты мектепте канчалык деңгээлде алып барып жатасыз, мугалимдерге жеткиликтүү болуп атат деген нерсе. Демек биз дагы өзүбүздүн учурунда ошол нерсеге коңгуроонун үгүнү тырс деп чыкса, дайыма кулак кагабыз. Жакшы. Анан бүгүнкү күндө мына сиз жаңы конуш, ошол эле мезгилде сизде берки жанагы Чекиш ата сыяктуу баягы шаардагы мурун кирген аймактардагы окуйт. Демек балдар азыр эми альфа муну деп атабыз. Кандай болуп атат бүгүнкү күндө? Эми мындай да кээдечи, мисалы Бишкектин борборундагы аттуу баштуу мектептерде окуган да балдар бар күчтүү. Мына бир эле жыл болбоду, жалпы республика боюнча мектептердин статустарын бириктирип салды. Бирок ага чейин алар статустуу мектептерде окуган балдар да бар да, мектептин аты жөнү бар дегендей. Ал жердеги кээ бир күчтүү, мисалы вундеркинд деп айтабызбы, же бир өзүнчө бир талант деп айтабызбы, биздин мектептерде жок эмес. Мына менде акыркы 2 жылда ушу жакшы бир быйыл бүттү, Алишер деген окуучубуз. ОРТнын максималдык баллы 212 болду. Мектебиңизде. Мектепте. Орто көрсөткүч канча болду орточо? Орто көрсөткүч мен кечээ санап атам 129 болуп атат. Республикалыктан жогорураак экенчи, дурус. 129 болуп атат. Эми быйыл 3 класс бүттү, 70 бала. Анан 200дөн ашкан ошол 212 былтыр 200дөн ашкан бир окуучубуз болгон 201 бала алган. Быйыл 212 чыкты. Кудай буйрса эмдиги жылы алтын сертификатка жетебиз. Эми алтын сертификаттагы маанилүү азыр айтып атабыз, биз орточо көрсөткүч, мектептин орточо көрсөткүчү маанилүү деп атабыз. Кандай дейсиз? Мисалы үчүн азыркы күндө өзгөчө республикада ошол мектептин практик мугалим жетекчи катарында айтсаңыз да, мындай алтын өзгөчө аймактардагы жетекчилер алтын сертификат албай калса, аймактарды, жетекчилерди, мектептин райондун жетекчилерин мындай жемелек алган учурлар көп болуп атат да. Опуз алуу күчү алып атат да. Эми сиз айтсаңыз, менин оюмча мектептин эң мыкты көрсөткүчү бул мектептин жалпы республикалык тестөөлөөнүн же болбосо деги эле орточо көрсөткүч. Бул аябай чоң бир көрсөткүч, кандай дейсиз? Ооба, туура. Эми мындай да, кээде биз астыга кеткен 1-2 бала менен айтып, жоонтуп калган артты айтпай коебуз да, санабай коебуз да, марага жетпей калган. Бирок биринчи ушу арттан башташ керек. Арттан башташ. Ошол босого бал 110 балдан өтпөй калган баланын саны канча? Бул да маанилүү фактор. Бөлгөндө орточо чыгат да. Ооба да. Анан менде 70 баланын 14-ү босого балдан өтпөй калыптыр, 70тин. Анан санай келсек, ушул мен орточосун эсептесем, кечээ 120-129 балл болуптур да. Бул реалдуу абал деп койдук да. Катардагы. Бирок азыркы бул жерде биз дайыма жыйынтыкты сүйлөп келгенде процессти унутуп калабыз да. Процесс болмойун жыйынтык болбойт. Ошондуктан дайыма ушул көрсөткүч деген жерди санай келгенде деги эле жыл ичиндеги же акыркы 3 жылдагы процесс кандай болду эле деген жерге 1-2 ооз сөздү кыстарып коюш керек да. Кыстарыңыз. Мени кыстарым келет да. Мен ушул мектепке баргандан бери акыркы ушул 3 жылда дайыма ар бир ишемби күнү ОРТга даярдоо деп мектепке ошол 11-класстын окуучуларын, ошол шаарга барып курстарга бара албаган, акчасы жетпеген окуучулардын балдарды чакырып, жарым баасына андан да ылдыйбаага ошол негизги предметти даярдап турган мугалимдер менен сүйлөшүп, ишемби күнү келип бериңиз, ушул балдарга 3-4 саат бөлүп бериңиз деп, акыркы 3 жылдан бери дайыма даярдап келатабыз. Мен келген жылы көрсөткүч 180 болчу, андан кийин 202 болду, быйыл 212 болду. Мен ойлойм, баягы башындагылар. Бул процесс. Анан бул жерде баланын кээде ошол босого балдан өтпөй калса дагы, бизде дел кетеден бери билебиз го, мектептеги эң мыкты окуган бала балким жашоодо өзүнүн ордун таппай калышы мүмкүн. Мектептеги дайыма мугалимдин көзүнө илинген бала, сен начарсың, сен ушундайсың деген бала балким жашоодо эң ийгиликтүү адам болуп калышы мүмкүн да. Анан ошондой өңүттө 1-2 сөз айткым келип отурат. Деги эле ошол орточо көрсөткүч менен эсептеп, анан баланын табият дараметине багыт жасап билим берсе,
бала сөзсүз жолун табат экен да. Анан эле сен мыктысың, сен укмушсуң деген балага жакшы сөзүндү айтып, Албетте. жоонтоп баланы унутуп койгон, бул аябай бир аз Туура эмес. адамды, баланын жан дүйнөсүн бир аз оорутуп коет да. Мен дайым ушу акыркы 3 жылдан бери келгенде ошол мектептин бүтүрүүчүлөрүнө дайым ушу карап, астыдагыны айтасың сөз, бирок жоонтоп арттагы балдардын, ошол тентек деген, ошол сабакка көп көңүл бөлбөгөн деген баланын карасаң, жылдын аягында жымаага келгенде же жашоону тандаган келгенде баланын көз карашы өзгөрүп калат. Ошол балдар келип сен менен тең атадай, чоң адамдардай сүйлөшүп, суроо берип калганда мен абдан кубанып калам да. Демек турмушта билим берүүнүн жыйынтыгы жана тарбия деген нерсенин окутуу процессинен эч качан ажырай албайт деген нерсеси маанилүү да. Тарбия кандай болгон күндө да ошол мектептен тарбия алып чыгып аткан бала кетип баратып ага эжелери менен чоң адамдардай кеңешип кетет да. Анан келечек Мамиле болсо, ошолордо болот. жеке мамиле, ыраазы болсо. Ушул нерсени айткым келет да. Мен айтайын деген. Жакшы, Азим агай, эми мектептеги практикалык бүгүнкү күндө мындай жасалып аткан иштер боюнча дагы сиздер менен дагы кезигебиз деген үмүт кылалы. Сизге эми эркин микрофон. Мен балким бир суроону бербей койдум. Сиз айтайын деген дагы элге кандай кайрылууңуз бар? Сизге эркин микрофон. Азыркы учурдагы билим берүү тармагындагы реформалар, жасалып жаткан кадамдар, мамлекеттик деңгээлдеги колдоого алып жаткан ушундай иш аракетибиз келе жаткан 25-26 окуу жылында өзүнүн кадамын баштайт. Мен ойлойм, ошол билим берүү тармагында сүңгүгөн адам катары, жетекчи катары, ошол жердеги баш оту менен кирген педагог катары айтат элем, бул сөзсүз өзүнүн жакшы ийгилигин, жакшы жемишин берет деп айтам. Себеби дегенде 12 жылдык билимге өтүү кечээ эле былтыр эле чыккан эмес. Акыркы билим берүү тармагында бир 10-15 жылдан бери дайыма айтылып, аракет кылып эле, анан кандайдыр бир себептер менен болбой калаткан болчу. Азыркы учурда мында президентибиз Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен, биздин азыркы агартуу министрлиги Догдургүл эже менен деги эле билим берүү тармагындагы ошол саясий ишти алып барган адамдардын команданын, анын ичинде биз да барбыз, сиз да барбыз, бир бирдиктүү жакшы иш аракети сөзсүз түрдө 12 жылдык билим берүүнүн баягы өтөсүнө жетебиз деп ойлойбуз. Бул максат эмне? Максат ошол билим берүүнү Кыргызстандагы кыргыз билим берүүсүнүн деңгээлин дүйнөлүк деңгээлге алып чыгуу, дүйнөлүк атаандаш билимдерге алып келүү. Биздин Кыргызстандагы бүткөн бүтүрүүчүлөрүбүз мектепти бүткөндөн колуна дипломду алган, аттестатты алгандан кийин дүйнөнүн бардык тарабына тапшырып, ошол жактан билим алып, ошол жакта билимге сугарылып, анан Кыргызстандын экономикасын, саясий жашоосун көтөрүүгө өзүнүн салымын кошо турган атуулдардын алып чыгуу эмеспи? Биз ошого сөзсүз жетебиз деп мен ишенем. Чоң рахмат, Азим агай. Урматтуу көрөрмандар, угармандар, биздин подкасттын көрүүчүлөрү, ушуну менен биз кезектеги подкастыбызды аяктайбыз. Бизди колдоңуздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, пикириңиздерди билдириңиздер. Анан дагы кимдер менен дагы баарлашалы, кимдерди чакыралы, аны да жазып койсоңуздар болот. Анда эмесе кийинки эфирден жолугушканча сак саламатта туруңуздар.